Кыргызстан дин жана дин тутуу эркиндигин коргоо аталышындагы программа 5 жылдык изилдөөсүн жыйынтыктаган жыйын Бишкекте болуп өттү. Ага өкмөттүн өкүлдөрү, эксперттик топ жана журналисттер катышты. Бул программанын иштеп калышына Кыргызстандын жарандары экстремисттик топторго берилип кетти деген пикирлер себеп болгон. Укук коргоо органдары динге болгон эркиндикти чектеген сыяктуу нерселердин көрүп атканын байкадык да. Бул нерсе аябай эле коркунучтуу болуп калды. Себеби биздин өзүбүздүн 70 жыл дин басымынан жашап келе жаткан коом үчүн бул аябай коркунучтуу учурлардын бирөөсү болчу да. Ошол үчүн анан кийин биз отуруп ойлондук да, эмне үчүн ар бир адам ошол кайсы динди практика кыла турган болсо жасаганга мүмкүнчүлүктөр, эркиндиктер болбосун. Эмне үчүн ушул динди постоянно ушул радикализм, экстремизм менен байланыштырышыбыз керек. Ушуну экиге бөлүп көрбөйлүбү деп ошондой демилге ошондон келип чыккан. Жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык бейөкмөт уюмунун иши 36 мамлекетте жүргүзүлөт. Кыргызстанда дин тутуу эркиндигин коргоо программасынын алкагында диний билим берүүнү реформалоо багыты болуп саналган. Бул тууралуу долбоордун эксперти Нурбек Шамралиев айтып берди. Диний чөйрөдө ошо мамлекеттик жөнгө салуу маселелери коюлган. Приоритеттүү ушул 3 багыттын бирөөсү ушу диний билим берүүнү реформалоо багыты болуп саналган да. Мынакей карасаңыздар, Кыргыз Республикасында ушул 1991 жылдан тартып азыркы күнгө чейин 100дөн ашык диний окуу жайлар бар. Бирок ошол диний окуу жайлардын дагы потенциалын илгерилеш керек да. Алардын дагы мамлекеттик мыйзамдарга айрым укуктук ченемде, же болбосо окуу куралдарында, же болбосо ошол эле мугалимдерди, окуучуларды деңгээлин жогорулатыш керек деген маселелер бар да жалпысынан. Эми бул проект ошо дин тутуу эркиндиги жана ошол дин тутуу эркиндигинде эле диний билим берүү, жалпы эле диний билим берүү стандарттарын жогорулатуу кылып максатталган да. Программанын алкагында эксперттер тобу дин тууралуу колдонмо жана дин тутуу эркиндиги, диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдагы кемчиликтерди толуктап, мыйзам долбоорун иштеп чыгышкан. Ал мыйзам долбоорунда светтик жана мамлекеттик принциптер сакталган. Ал эми бул долбоорду Кыргызстандын аймагында ишке ашырууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия колдоо көрсөткөн. В рамках нашей работы мы определили основные направления и запросили экспертную поддержку. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия негизги багытты көрсөтүп берди. Ошондой эле эксперттик колдоо көрсөттүк. Бул өкмөттүк уюм эмес. Ошондуктан мамлекеттик кызыкчылыктарга шайкеш келтирүү максатында биргеликте жумушчу топ түздүк. Алар берген бардык сунуштун ичинен керектүүсүн гана кабыл алдык. Где-то не совсем подходили, конечно, мы оставили то, что необходимо делать со стороны Госкомиссии по делам религии. Жыйындын аягында эксперттик топ катышуучулардын суроолоруна жооп беришти. Мындан тышкары изилдөөгө активдүү катышкандарга долбоордун жетекчилери ыраазычылык кат тапшырды. Аталган программа өз изилдөөсүн Кыргыз мамлекетинде 2014 жылдан 2019 жылга чейин жүргүздү.